Саламатсызбы? Сиздер менен кайрадан мен Злата Гордей кызы. Кыргызстанда өндүрүлгөн ичимдиктин көлөмү азаюуда. Былтыр январдан апрель айына чейин өлкөдө 18 миллион литр ичимдик өндүрүлсө, быйыл ушул эле айлар аралыгында 17,4 миллион литр ичимдик чыгарылган. Айрыкча шампан жана шарап ичимдиктеринин көлөмү кескин азайган. Былтыр 4 айда 16,2 миң литр. Ал эми быйыл 4,8 миң литр шампан өндүрүлгөн. Жүзүмдөн жасалган шарап быйыл 60%га аз өндүрүлгөн экен. Сиздин оюңузча ичимдиктен баш тарткан кыргызстандыктардын саны көбөйүп жатабы? Сиз мындай өзгөрүүнү эмне менен байланыштырасыз? Пикириңизди комментарийге жазыңыз. Биздин баракчаларга катталууну унутпаңыз.